Кандагы кантты өлчөө диабеттик көзөмөлдөөнүн маанилүү бөлүгү. Бул өзүнүн абалына көз салуу жана кооптуу өзгөрүүлөрдү өз учурунда байкоо үчүн зарыл. Үзгүлтүксүз өлчөө мүмкүнчүлүк берет. Дарылоо канчалык натыйжалуу экендигин баалоого, зарылчылык болгондо аны дарыгерлер менен биргеликте түзөтүүгө, чектөөлөрдү өз учурунда байкоого, тамактануу жана жашоо мүнөзү канттын деңгээлине таасирин тийгизе тургандыгын түшүнүүгө. Кантты канчалык көп өлчөө керектигин дарыгер аныктайт. Адатта муну төмөнкү учурларда жасашат. Тамактануулардын алдында, уктаардын алдында, өзүн начар сезгенде, тамактануу өзгөргөндө, физикалык оордукта же ооруп жаткан учурда. Экинчи типтеги диабетте күн сайын өлчөөлөр дайыма эле керек эмес. Бул жекече чечилет. Өлчөө үчүн эмнелер керек? Глюкометр, тест тилкечелер, ланцет, спирт салфеткалары, өзүн өзү көзөмөлдөө күндөлүгү. Кандагы кантты өлчөө керек. Колуңарды жакшылап жуугула жана кургаткыла. Тамактын калдыктары жыйынтыкка таасирин тийгизиши мүмкүн. Тест тилкечени глюкометрге салгыла, манжанын учуна ланцетти сайгыла. Тест тилкечени кандын тамчысына алып келгиле, бир нече секундка күткүлө. Өлчөгөндөн кийин дата жана убакыт, жыйынтык, ичип жаткан дарылар, тамактануу жана физикалык активдүүлүктү жазгыла. Бул маалыматтар дарыгерге сиздин абалыңызды баалоо үчүн керек. Пайдалуу кеңештер: кантты үзгүлтүксүз өлчөп тургула, мөөнөтү өтүп кеткен тест тилкечелерди колдонбогула. Кандагы канттын деңгээли көп учурда жогорку же төмөн болуп жатса, дарыгерге кайрылгыла. Дарыланууну өз алдынча токтотпогула. Канттын деңгээлин өз алдынча сиздин активдүү жана дени сак жашоого карай. Өзүңүздү аярлаңыз жана саламатта болуңуз.